Бул жак ушул үйдүн короонун ээси. Атыңыз ким сиздин? Дилмурат. Биздин келген себебибиз азыр шаардын баягы дүкөндөрүндө белгисиз жакта өндүрүлгөн сүт азыктар сатылып аткандыгынан текшерип келдик. Келсек ушул даректе ушундай сүт иштеткен чарба бар экен. Ошого силер да бүгүнкү күндө баягы сүт азыктарына аныкталган антибиотиктер коопсуздугун ушул боюнча өтө катуу элдин талабы, бул бүгүнкү күндөгү талап. Ошого биз ушул иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Бул жак биздин эки инспекторубуз ошол өз иштерин жасап, ушу аныктап. Ошо азыр эме кылсак, бүгүн келдик. Бүгүн число канча? 15 февраль күнү ушул Ош шаарынын Амир Темур микрорайонунда Олимпийский 26 үйүнүн дарегинде жайгашкан цехке сүт иштеткен цехке келип ушу көрдүк. Ошо неме кылсаңар бар. Ошо цехин көрөлү. Бул могул цехте монда экен. Эме бул камерасы. Бул жерде ушул биз келгенде ушундай эме кылып коюптур. Бул сүт кайнатат экен. Бүгүнкү күндө бул сүттүн документи көрсөтө алган жок. Таза сүт деген ишканадан азыр жөнөтөт. Бул кишинин айтышы боюнча таза сүт деген ишканадан алам дейт. Ал таза сүт деген ишкана биздин күндө реестрибизде жок. Бул кишинин айтышы боюнча Алайку Organics деген ишкана бар. Ошонун короосунда жайгашкан дейт. Анда барып иликтөө жүргүзөбүз. Бул жерде ушундай даярдалат экен, бышырат экен, каймак кылабыз дейт. Каймакты монтип сармай кылабыз дейт. Бул айтышы боюнча бул каймак просроченный. Муну ачып болобу? Магазиндан возврат келген. Магазинден возврат келди. Магазиндан срок өтүп калгандасында биз алып келип буну сармай деген эме ишлерди жууп неткенге. Иштерди жууганга. Өзү негизи бул процедура однозначно талапка жооп бербейт. Сода түйүндөрүндө, маркеттерде, магазиндерде сатылып жаткан мына ушундай айрандар мына ушул эле ашкананын ичинде жасалып жаткан. Бул жердеги маркировкасын көрсөк деле бул так маалымат жок, кайсыл жерде жасалган, кантип жасалган. Буну жогоруда адистер дагы айтып кетишти. Ошондой эле атайын фитосанитариянын инспекторлору бул жерге келген учурда эч кандай талаптарга жооп бербегендигин, эч жерден каттоодон өтпөгөндүгүн көрүшкөн. Процедура жооп бербейт. Мондай идиштер, мондай эме бул сүт иштеткен ишкана башка. Эми буяка жакшы жасап. Бул эми ошону бул идиштер. Mana aşı narsalarni mayakka o'tkazamiz. Har bir посуда, har bir süt иштете турган оборудованиялар өзүнчө маркировка, өзүнүн талаптары бар. Bunday жерде болбош керек. Ошо ремонт болгондуктан ошого коюлуп калды да, бияк ремонт болгондо istегениңизде. Анан мында азыр эме жасалып аткан экен, мондай вакыт болгон иштерди мондай шартта жууп ушундай иштешип атыптыр. Анан о сүзмө баягы возврат болгон айрандан монтип сүзмө даярдайт экен. Бул дагы бир бүгүнкү тех регламенттерге тамак аш коопсуздугунун талаптарына жооп бербейт. Ушундай шартта жашаганбы же негизи эле возврат болгон айрандарды ушундай сүзмө болгон? Жок, муналар. Жок, негизи болбойт. Койт возврат болобу кандай болот? Эми возврат болгондун срогу бүтүп калган да. Ал кайра иштеткенге же башкага бул процесс, технология туура келбейт. Анан бул киши ишкер канча каттоодон өткөн эмес. Аны ишканада иштетиш үчүн негизи бул жерде мүмкүн эмес. Айыл жеринде жайгашкан жилой кварталда бул сүт азыктарын иштетүүчү жай өзүнчө бир санитардык защитный зонасы болуш керек. Анын өзүнүн требованиялары баягы грязный чистый зона деп
продукция грязный зонага келип дегендей. Анан акта түшүрүп, переработка болуп, акырын линия менен даяр продукция сыртка чыгып кетиш керек. Анын үчүн даяр продукция чыкканда бизде рестерде туруш керек. Рестерде тургандын максаты бул киши сүттү кайсы жактан алып келип атат. Прослеживаемость продукции. Ошол азыктын фермадан дасторконго чейинки прослеживаемости такталыш керек. Аны биз дайым биздин маалымат болуп туруш керек. Бул киши өзүнчө бизге маалымат бербей жашыруун иштеп жүрүптүр. Анан ошол сүт келгенден кийин иштетип акырында чыкканда даяр продукция болуп каймак же айран чыкканда бул өзүнүн эрежеси боюнча декларировать этет продукциясын госстандартка барып. Ошол биздин берген корутундулардын негизинде, лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде антибиотик барбы, жокпу деген максатты бергенде декларация чыгарып, декларациядан кийин этикетка, упаковка, бул технический регламент, маркировка деген бар, упаковка и пищевая безопасность боюнча сүт азыктардын тех регламенти бар, ошолорго дал келиш керек. Бүгүнкү күндө дал келбейт. Ошого биз автоуназ моундай акыбалда. Мондай акыбалда. Багы мисалы үчүн эт ташыган автоунааларга талап барбы? Портер болсо дагы үстү жабык болуш керек, холодильник болуш керек. Ар бир тамак аш, сүт азыктарын, эт азыктарын ташыган автоунаалардын өзүнүн талабы бар. Герметичность, чаң кирбей турган, башка болбой турган и бай санитарный эмеден нормадан өтүш керек. Ага күбөлүгү болуш керек. Ушу машина ташыганга мүмкүн деген. Температурный режим сакталыш керек при транспортировке. Өзүнүн ыңгайлашкан эмес болуш керек, чаң кирбеш керек. Биз бул ишкерлерге кантип атабыз? Температурный режим десек, кээ бирлер айтат да, бизге керек эмес талаптарды коет деп. Өздөрүнө пайда. Если температурасы бул жерде эме боло турган болсо, өзүнүн сакталуу мөөнөтү көп убакытка жетет да. Если температура бузулса, анда тез бузулат. Булардын продукциясынын өзүнө пайда. Булар ошону ишкерлер, кээ бир ишкерлер ошону түшүнбөйт. Температурный режимди сактагыла деп. Анан кээ бир магазиндерде көрүп атасыңар да, айрандар, каймактар, сметаналар 20 күн, 30 күндө турат. Алар атайын температурада турат, атайын упаковка, атайын даярдалган эмеде. А монтип кустарный методдон жасаса бир жактан буларга экономичный. Булар азыр бул продукцияларды жараксыз болуп калат. Күн ысып атат. Кышында тоңуп калат. Күн ысыганда ысып кетет. Ошентип продукциясы тез бузулуп, өзүңөр байкагандай канча продукция возврат болуп атат бул жака. Булардын чыгымы эмес болот, убытка булардын бизнесине. Ошон үчүн бул ишкерге дагы айтат элем, өзүнүн ар бир кесиптерге эме кылса, адистерге кайрылсаңыз, кандай иш кылышты үйрөтөт. Ошондо туура үйрөнсө сиздин социалдык положенияңыз, үйдөгү семейный эмеңиз, доходуңуз көбөйөт. Азыр мынтип жүрө берсеңер болбойт. Бир жактан өзүңүздүн экономический ущерб кыласыз. Экинчи жактан эң негизгиси бул элди ортутасыз. Азыр бул жерде составында антибиотик барбы, жокпу, бул белгисиз. Ким мойнуна алат, антибиотик жок деп. Антибиотикти балдар жеп атат. Биз жеп атабыз. Бул өтө антибиотик зыян нерсе. Аны кайнатса, антибиотикти кайнатса дагы болбойт. Көп эме кылса дагы болбойт. Бул антибиотик жоголбой турган нерсе да. Анын баягы бруцеллез, баягы оорулары бар. Аны кайнатканда температурный режимде ал өлөт. Антибиотик өлбөйт. Анан тяжелый металл деген бар. Пестицид деген бар. Ошолор бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча тамак аш коопсуздугунун эң негизги талабы. Биз эл дагы мына керектөөчүлөр. Ушуга көңүл буруш керек. Кайсы айранды ичиптам, кайсы сүттү ичиптам. Антибиотикке, тяжелый металлга и пестициды деген. Анан берге кошумчалап кетсек, мына жерде жазуулары турат, жеткирип эмеспи? Бул жазуулар регистрациядан өткөн эмес, фальсификация. Буга ким эме берген срок годностун, өзүнүн технический регламент бар, канча күн сакталыш керек, канча температура. Буну эч ким берген эмес, бул киши өзү жасап алыптыр.
эми андай эмелерди да жасап алган, номерлерди. Башкаларга мындай элге кошумча маалымат болуш үчүн ушуну кантип айырмаласак болот, мисалы үчүн отпечатка менен? Бул жерде мындай эле карашат. Бул жерде этикетка деген өзү окулуш керек. Мен азыр окуй албай атам. Магазинге киргенде ар бир адам керектөөчү монтип окуп, кайсы жерде даярдалды, ким даярдады. Анан бул жерде дареги болуш керек. Телефон номери болуш керек. Телефон номери болуш керек. Анан ар бир дүкөндө, могу сатылып аткан жерде бунун декларациясы туруш керек. Бул керектөөчүнүн эң чоң укугу. Биз кээ бир керектөөчүлөр ушул укугубузду колдонбойбуз да. Кирип шашып алып кетебиз, эчтеге карабайбыз. Бул коопсузбу, кооптуубу деген маселени көңүл бурбай атабыз да. Анан сиз Дилмурат аке бул машинаны жайында деле колдоносуз да? Жок, жайында мындай будка машинада колдонобуз. Азыр күн муздактыгы үчүн ошого салды келе да. Анан бу жерге келип аткан сүттөрдүн коопсуздугуна кантип ишенсек болот? Ол таза сүт деген, таза сүт деген ишканадан алып атабыз азыр сүттү. Ошолор жооп берет. Азыр бүгүнкү кечеги келген сүттүн месин жөнөтүп койгула дедик. Кошо жөнөтөт. Олар через лаборатория беребиз деп биз договордошканбыз. Ортоңордо келишим бар да? Келишим бар ошондой. Ошол кагаздарды көрсөтө аласызбы бизге? Азыр жок эле да. Ал бул адам азыр жетекчиси кетип калган, орун басары бар. Ошол азыр жөнөтүп коем деди. Азыр жөнөтүп коет бар жокто. Анан сиз өзүңүз мындай башка фитосанитариядан регистрация өткөзсөңүз дагы санэпидстанциядан немелерди тапшырып келгенбиз. Санэпидстанциядан азыр чыгарып келебиз деди. Бүгүн түш керек эле берген нерселерибиз 10 түрдүү немеге лабораториядан текширгени бар жогубуздан айткан нерселерден апарып бергенбиз. Санэпидстанцияда неме продукцияңарды продукциябызды бергенбиз. Ошонун негизинде сатып атабыз азыр. Бирок бул жакты текшерген эмес да санэпидстанция. Иштеген жериңер. Жок, олар азыр эми текширгени келебиз дегенде, олар тариф берди. Биз ошого жараша мына жасап атабыз азыр. Сиз мындай болуш керек деген. Сиз продукцияны чыгарып атыпсыз, бирок салык төлөй элексиз да эч жака. Жок, биз ЧП январь айдан ачтык, 3 айда бир отчет менен тапшырасыз деди. Ошол документтериңизди жазып. ЧПны көрсөтөлүбү? Майлы ЧП. Бизде кээде ушундай система туура эмес болуп калып, оксаз лаборатория берсе, санитарный службанын лабораториясы өзү ойлонот ошентип. Готовый продукциянын декларациясы, декларациясы бар, ошонун негизинде жол ачып бергенде мурда булардын продукциясын башка бир добровольный эле неме менен түзүп койдусузбу, салып кайгандай ишкерди эле. Ишкерди. Добровольный патент эле. Мен барып айттым, ушундай жасап атам десем, анан булар эски немени айдоочулук деген немени өзгөртүп, ошону кылып беришти да налогтан. Башта декабрда. Азыр биз чалсак, после обеда келип алып кет деди. Санэпидстанцияга апарып тапшырдык, биз продукцияны алып бардык. 10 неме боюнча ошонун немесин төлөп келдим. Лабораторияга 10 та анализин текшеребиз дейишти. Анан бүгүн эртелеп чалсам, биттасы калыптыр, ал 3 күндө чыгат экенде, аны ар бирини коюп, өндүрүп, ошондой кылып чыгарабыз дейишти. Анан ошо бүгүн ошону чыгарып беришет. Санэпидстанцияда. Буга чейин берип атасызбы ошол кагаздарды? Буга чейин бергенбиз, ошо таза сүттүн лабораториясынын месин бергенбиз. Жок, санэпидстанцияга барганбыз, эскисин таштап келиппин деп, болсо ошону көрсөтөт элем. Мен эскисин олорго тапшырып турупчу, жаңылап бергиле деп туруп келген болдум. Санэпидстанцияда атканыңыз кайсыл жер? СЭС. СЭСтеби? Ооба, СЭСте. Эмес, ол башка жакта лаборатория. Биз ошондой деппиз да, СЭСтин лабораториясына алып барасыңар дегенде, ошондой СЭСтин лабораториясына алып барып тапшырдык. Базардын ичинде анан 3 жерде бар да лаборатория. СЭСте жок, ошол жакта. Биз ошо жаңы баштаган үчүн аны кандай текшертти, кандай билген эмеспиз да, ошо барып эле биз санэпидстанциядан сурасак, ошол жакта деп эме кылышты. Баштап Ош шаарында Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы тарабынан тамак аш коопсуздугу боюнча иш-чаралар негизинде жүргүзүлгөн рейдтердин мониторингдер негизинде
бүгүнкү күндө Ош шаарында белгисиз жерде өндүрүлгөн сүт азыктары аныкталып, ошол боюнча сурамжылоо жүргүзүп, ошол аталган дарекке келдик. Бул дарек Олимпийская 26 көчөсү, Олимпийский көчөсүнүн 26 үй экен. Ушул жерде үй шартында жасалган цех иштетип атыптыр. Ошолго келип текшерүү жүргүзүп, бүгүнкү күндө ошону токтоттук. Убактынча токтоттук. Азыр тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз мыйзам чегинде. Анан ошол башка бүгүнкү күндө сүт азыктары боюнча коопсуздугу боюнча, кооптуусу боюнча бул маселе чоң. Антибиотик маселеси, оор металлдар, пестицид боюнча ошол сүттөр кайсы жактан өндүрүлгөн, кайсы жерден алып келинген, ошол боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Анан ошол керектөөчүлөргө бир кеңешим бар эле. Ар бир сүт азыгын, жалпы тамак аштарды ошол коопсуздугун аныкталган тийиштүү документтер негизинде, декларациялар негизинде сактоо мөөнөтү, температура режими сакталган кезде сатып алып, ошол тамак ашка колдонсо экен деген кеңешим айтам. Азыр бул ишкерге жөн гана эскертүү менен ошондо убакыт берилди. Азыр бул ишкердин иш-чарасы токтотулду. Анан мыйзам боюнча бул ишкерге дагы чаралар көрүлөт. Өндүрүлгөн продукцияларды азыр аныктайбыз, коопсуздугун. Лабораториялык жол менен, башка жолдор менен анан тийиштүү чараларды көрүп, мыйзам чегинде жазана болсо жазана, же болбосо тийиштүү органдарга өткөрүп бергенге мажбурбуз.